Кутмантаныңыздар менен ЛТР телеканалында Кутмантаң берүүсү өз ишин алда карай улантат. Биздин студиябызга таңкы коногубуз бар. Ал менен тааныштырып өтө кетсек, академик Акматалиев Абдылжан Амантурович биздин студияга келип отурат. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Кош келипсиз Кутмантаңыңыз менен. Кандай келип алдыңыз агай? Бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды? Бүгүнкү эми жакшы башталды. Эртең менен турсак элек, аппакай болуп, кар жаап, айлана тазарып, сонун болуп калыптыр. Агай, айтсаңыз, ушул биздин студиябызга да ушу жакшы жагыңыз менен келип атырсыз. Адамдын эмгектен улуу тиреги жок деген иш-чара болот экен. Ушуга кандай даярдык болуп жатат? Ушул туурасында айта кетсеңиз. Эми бул иш-чараны негизинен Кыргыз Республикасынын Маданият маалымат министрлиги демилге кылып уюштуруп атышат. Улуттук китепканада атайын көргөзмө болот. Мен оонду ырларым бар, алар ырдалат. Анан кээде ыр саптарын жазып калам, ошолор жөнүндө ошолорду артисттер окуп беришет да. Мен ойлойм, окурмандар үчүн кызыктуу болот го деп. Мына ушул сиздин дагы агай чакан китепчеңиз биздин колубузда турат. Ошол китепчеге көз жүгүрткөндө ушундай саптар бар экен. Ичинде убакыт өтө берди дейт. Тармал кара кою чачтар агара союла баштады. Эмгектендим, маңдай тери агыздым, иште ар кандай жолтоолор, тоскоолдуктар, көрө албастыктар, ичи тарардыктар да болду деген саптарыңыз бар экен. Дал ушундай чындыгында ошол илим жолунда эмгектенип келатасыз агай. Иштешүү чындыгында кыйын болсо керек, оңойго турбаса керек, агай? Албетте, демен чындыгында өзүбүз көргөндөй мына ушул китепте дагы белгиленгендей кара кою чачтар да акпаспыттыр агай, чындыгында жылдардын өтүшү менен. Эми турмуш деген ошол да бир түзсө эле кете бергендей жол эмес да. Анын ар кандай тар жолу болот, тайгак жолу болот. Өзгөчө илим деген бул ийне менен кудук казгандай. Анан мен ошол башынан эле ушу илимге кызыгып кетип, азыркы күнгө чейин баш көтөрбөй эле ушул илимдин артына келатам. Ошо нече деген китептерди өзүм автор болуп жаздым. Андан тышкары көптөгөн эмгектерди, мына 1000ден ашык китептерди ошо жетекчилик кылып чыгардым. Ошентип күндөр өтүп атат, анан ушул чачтардын баары түшүп калганда байкабай калыптырмын. Негизи агай, бизге китепти окуу дегене биз көбүнчө азыркы жаштар китепти көп окубай калдык, чын айтканда, анан ошондой эле тажап кетебиз да. Сиз ушул убакытка чейин китептерди окуп келиңиз, кантип сиз тажабайсыз? Деги эле баягы илимий изилдөөдө чарчоо болобу? Чарчоо. Эми албетте чарчоо болот, бирок ошол чарчоону мындай да убакытты туура пайдаланыш керек да. Мен ар бир убактым, ар бир мүнөтүм мындай график менен жүрөт да. Мына эгерде карап көрсөм, ушу бир 30 жылдай болуп калды. Ежедневникке алам жыл сайын. Ошого карата быйыл эмне деген иштерди аткарыш керек. Анан күнүгө аткарыла турган иштерди ошо кертип жазып отуруп, күнүнө бир 10-15 ишти бүтүрүүгө туура келет да. Ошондо ойлоп көргүлөчү. 300 күндө эле алалы, наркы 65ти дагы эмеге кетсин. Анан 300 күндө эле анан 10 иште эметсең эле 3000 иш бүтүп атпайбы? Анан ошон үчүн баягы өзүнүн бир иштөө ыкмам бар да. Анан эмени бүтө турган ишти эртеңкиге же бир күнгө калтырбайм да. Ошол бир жума болсо бир жумада бүтүрүп, 2 жума болсо 2 жумада бүтүрүп, ошондой иштерди алып баратым да. Ошон үчүн баягы жыйынтык болуп атса керек да. Ооба, баягы сиздин жараткан эмгектериңизди айтып олтурган болсок, сөз кыла турган болсок, чындыгында биздин убактыбыз да жетпей калчудай агай. Анан ошол чакан китепчеңиздеги 4 жабырыңызды окугум келип турат. Ушул жерден жашап келдим, өзүмдү өзүм алдантып, максаттарга өмүрүмдү байлантып, дал ушундай жолду балким басмакмын, өмүр берсе кайра экинчи айлантып деп жазган экенсиз агай. Чындыгында сиз баягы аралашпаган, сиз иштебеген тармак калган жок агай, чындыгында. Анан дагы ушундай мүмкүнчүлүк берилсе, балким өзүңүздү дагы бир башка жактан сынап көрмөксүзбү, же ошол илим жолунда изилдөөнү улантат белеңиз? Тагдырга разы болуш керек да. Кудай берген тагдырга разы болуш керек. Бешенеге ошо жазылыш керек. Ар бир адамдын өзүн көтөрө турган жүгү болуш керек. Мен 8-класста ушул ыр жазгам. Кыргызстан пионер энеке жонумарчы элдин жүгүн депчи. Анан
ушу жоопкерчилик менде өтө да. Биринчи алсаң ошону жоопкерчилик менен бүтүрүш керек да. Анан албетте кайта ушул жолду эле басып өтмөкмүн деп ойлойм да. Анткени мен коомчулукка, элге, мамлекетке кызмат кылсам деген баягы ар намыс, мекенчил, жоопкерчилик бар, атуулдук сезим бар да. Ошентип тарбияланганбыз. Анан албетте мынакей кээ бирде айрым бир адамдар жаңы бир эле багытта жүрө берет го. Мына мени кайрып келишти, мына Манас эмесин эпосуна, мен бала кезинен эле Манас эпосун чоң атам, чоң апаларыма окуп берчүмүн, айылдакыларга окуп берчүмүн. Ошо бала кезде 6 жашкадан баштап эле тамга тааныгам да. Анан ошондон баштап ошого аралашкам. Кийин ошол тагдыр ушундай экен, мына институттун жетекчилик кылган ал маселелерди көтөрүүгө туура келди. Анан акындар поэзиясы деген бар, канча деген акындарыбыз ал жөнүндө. Анан профессионалдык адабият деген. Анан киного да кызык кеттим. 5-6 киного мен ошо эме консультанттык кеңешчи болдум. Сүрөтчүлөр менен иштешип, кээде композиторлор менен иштешип калам. Анан муну жан дүйнөнүн талабы ушундай экен да. Анан канааттандырышың керек экен. Анан ошо менен эс аласың да. Жана айтып атпайсыңарбы? Ошону менен эс аласың, эс алуу болот. Анан башка ишти жазганга дагы кайрылганга, жаңыдан кайтадан көз караш менен караганга мүмкүндүк түшүлөт да. Демек жан дүйнөңүз жөн жаткызбайт экен дагы, бир изденүү, жаңылануу талап кылып турат экен. Мен ырларымдын көбү аталыштын баары жан дүйнө. Кызыл көйнөк жан дүйнө, же жан дүйнөм, ушундай да. Ал эми агай айтсаңыз, негизи сизде да көбүнчө эл Чыңгыз Айтматов менен жакын дос, ушу Айтматовдун жанында көп жүргөнсүз да. Ал эми ушул Чыңгыз Айтматовдун кыргыз элине чыга элек, басылып чыга элек ушул Флейта жана жер деген Болгариядан изилдеп чыккан экенсиз бул китепти. Ошол туурасында айтсаңыз, бул китеп Кыргызстанга келди, кыргыз тилине которулуп чыктыбы? Эми бул мындай да, Чыңгыз агай кайтыш болгондон кийин 5 жылдан кийин жубайы Мария Урматова айтып калды. Ушундай анан кызы Ширин дагы маектерди айтып калды, ушундай кол жазма бар депчи. Ал чыга элек деп. Анан мен библиографияны карап отуруп, чет мамлекеттерде чыккан. Анан эле Болгарияда ошо 72-жылы народная литература деген басмасы бар экен. Ошол жерде эле Флейта и земля деп жүрөт. Анан бул кандай чыгарма, кээде аттар алмашылып калат го. Булам газетага чыгып атканда башка, эми китеп болуп чыкканда башка болуп калган көп эле да. Анан дегенен карап, болгар тилинде чыккан китептерди карап отуруп, анан таап алдым. Журналга дагы 74-жылы үзүндүсү чыгыптыр да. Анан бул мындай да, азыркы окурмандар көп билбеши мүмкүн. Бул орус тилинде да жарык көргөн эмес. Бул кыргыз тилинде да жарык көргөн эмес. Болгар тилинде экен. Бул орусча жазылган албетте. Анан ошону агай ошо эмеге берсе керек, басмаларга. Анан албетте ал жерде толук жарыян деп айта албайм. Ошо бир өзү кол жазмада, машинкада басылганда 140 бет колдо жазылган экен, машинкада басылган экен. Ал эми бир 25 бетте өзүнүн агайдын колу менен жазылган эме бар экен да. Бул чыгарма анан салыштырып көргөндө ушу 70-жылдардын башында жазылган көрүнүп турат. Анткени 72-жылы, 74-жылы чыгып атпайбы? Бул Гүлсарат повестинен кийин жазылып, анан Ак кемеге чейин жазылган деп мен мындай өзүм иликтеп көрдүм. Анын себеби ошол Гүлсараттагы проблемалар, маселелердин бардыгы ошого үндөш жазылганда. Анан Чыңгыз агай балким бул өзүнө канааттанбай калышы мүмкүн. Анан Ак кеме деген бул башка сюжеттеги, композициядагы чыгарма болгондон кийин ошого кызык кетип калып калса керек да.
Анан бул чыгарма албетте биз азыр үй бүлөсү менен сүйлөшүп атабыз. Жакшынакай комментарий жазып чыгарыш керек. Бирок ошол чыгарманы окуса дагы ал чыгармада Айтматовдун ким экендигин, кандай экенин, улуу жазуучу экендиги ошондо да көрүнүп турат да. Деги эле агай ошол Чыңгыз Айтматов тууралуу сөз козголгондо эсибизге дароо сиз келет эмессизби? Андыктан баягы ошо Айтматов тууралуу сөз кылып калдык. Токтолуп өтсөңүз, алгач чогуу иштешип калууңуз, бирге иш алып барууңуз кандай башталды эле, таанышууңуз? Эми мындай да, мен ошо дипломдук ишимди ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча тилдик жана адабияттык планда жазгам. Анан ошо жазып атканда ошо жазуучуга жолуксам, жазуучуну көрсөм деп тилечмин да. Кандайдыр бир кыял, силер сыяктуу кыял, силер да ошентесиңер да. Албетте. Анан түшүмө көп кирчү. Анан газетадан көрчүбүз, сүрөттөрдөн, журналдардан көрчүбүз, кээде теледен көрчүбүз, жолугуу деген кайда. Анан мен Казакстанга барып калдым 1979-жылы. Барып калсам, анан казак туугандар, анын достору, онуна жолугуп калдым. Абдижамил Нурпейисов деген атактуу жазуучу, Калтай Мухамеджанов жана Фуземада Кадыртүндүн авторлошу, Зейнол Абдулов деген академик. Анан баары эле сурайт, Айтматов кандай жүрөт, Айтматовго салам айтып кой дейт. Анан мен намыстандым. Менде намыс өтө күчтүү да. Анан ушу Кыргызстанда жүрүп, анан ушу Айтматовду көрө албайбызбы деп. Бирок шарт келбей жүрдү. Ал киши Москвада, башка чет мамлекетте жүрүп атты. Анан бир конференция болуп өттү 81-жылы биздин институтта. Анан бүткүл союздук жаш жазма элдеринин адабияттарынын эмеси болду. Анан ошондо Айтматовду көрдүм. Анан кыскартып айтайын. Анан танапис болгон учурда чыкканда эле бир өзбек кызы барып эле саламдашып атат. Салам алейкум деп эле учурашып эле карасам жөнөкөй эле сүйлөшүп атат. Анан мен дагы эми ойгонуп кетти да. Ушу кыргыз болуп жүрүп мен эмне саламдаша албайм деп анан барып эле саламдаштым. Анан саламдашканда эле колун калганда эле салам алганда колунан ушунчалык бир ысык келет. Сездим. Анан экөөбүз мындай алды колумду, анан мындай басып, анан мен Казакстанга барганымды анан айта баштадым, саламын айта баштадым. Анан ошентип байланышып кеттик. Ошо менен мына 28 жыл агай менен мындай бир үй бүлөлүк чыгармачылык карым катнашта болдум. Мен уулумдун атын Эл Туран деп Чыңгыз агай өзү коюп берди. Анан мен ошо уулума, Медина деген кызыма чыккан китептердин баарын автограф жазып берчү. Анан айтчу, мен сага жазбайм дечү. Сен аслы окуйсуң. Окуйсуң, бул балдарга окуп берейин. 2 жаштагы, анда 2 жаштагы, 1 жаштагы баланчага, Эл Туранга, Мединага деп эле кол коюп жаза берчү да. Улам мана 5 жашка чыккандагы, 10 жашта чыккандагы деп эле ошондой эме болуп кеттик да. Негизи баягы айтылат эмеспи, баатырдын атын алыстан ук жанына келсең бир киши депчи, жөнөкөйлүк туурасында сөз кылып калбадыңызбы? Дал ошол баягы сиздин китепчеңизге кайрыла турган болсок, ошол жерде дагы 4 сабыр бар экен. Ошол өзүңүздүн калемиңизге таандык. Өзгөрбөдүм бала кезден мүнөзүм, бийликке да ийгиликке көппөдүм. Ийне менен илим казып бир жерде, бүчүр байлап, бүчүр ачып көктөдүм деп. Дал ушул жерде дагы сиздин жөнөкөйлүгүңүздү байкасак болот агай, ошол ырсаптарыңызда дагы деги эле баягы илим жолунда изилденүүдө кандайдыр бир убакыттын өтүшүндө өзгөрүү чындыгында коомчулукта байкалып калат эмеспи дароо эле. Ал эми сизден ал нерсени байкай алган жокпуз. Сизге өзгөрүүгө убакыт жетпей калдыбы? Же кандай жөнөкөйлүк туурасында? Биринчиден өзүң айткандай адамдын табиятынан болуш керек, мүнөзүнөн болуш керек. Мен аны ойлоп да көргөн жокмун өзгөрөм депчи. Ал биринчи адамдар батыл өзгөрүп кетип атпайбы? Өзүңөр айткандай кызматка жетсе, бир байлыкка жетсе, бийликке жетсе. Мен андай ошондой деле жол басып өттүм. Мына директор болуп 27 жылдан бери иштеп атам, вице-президент болуп иштедим. Бирок мен өзүм кандай болсом, мурда ошондой табиятыман ошондой да. Мен аны
ушундай атайын жасалма катарында жок, мен өзгөрбөйм, мен эме эмес, мен табиятым ушундай. Кандай киши келсе, улуу кичүү, бул дагы Айтматтын тарбиясы болсо керек. Анткени Чыңгыз агайды үйүнө барганда элдин баардыгы ойлойт да, ой бул гений, аны менен сүйлөшүш кыйын дегендей депчи. Барганда агай кабинетине алып келип жөнөкөй сүйлөшүп, жашына карабай, улуусуна карабай, жакшынакай кабыл алып, анан эркин сүйлөшүп, анан кийин аны короосунан чыгарып, эгерде машинасы жок болсо машинасына өзү жеткирип кой деп ушундай мамиле кылчу да. Мен деле балким ал дагы таасир эткендир. Азыр ар кимден сурасаңар, мен аспирантпы, жөнөкөйбү, тааныймбы, тааныбаймбы, бардыгын дароо кабыл алам, дароо сүйлөшөм, көчөдөн да сүйлөшөм. Бирдей мамиле. Анан ишин эртең кел, бүгүн кел, же мынчада кел деп созбойм. Бул чечилеби? Дароо чечилет деп айтам. Чечилбейби? Чечилбейт деп айтам. Жөн адамды алдап үмүттөндүрүп кыйноонун кажети жок. Кажети жок да. Анан ошон үчүн мен эмете алган жокмун. Табиятыман ошондой деп ойлойм да. Бул негизи адамдын эң мыкты жана эң жакшы сапаттары деп эсептейм да. Анан айтсаңыз агай, сизде ушу көбүнчө бул идеяга бай деп аташат. Анан ошо кайсы идеяларыңыз ишке ашты, жана ушундай кандай идеялар, кандай пландар болуп жатат сизде алдыда? Мен эми идеялар чын эле мен айтышат, сен эми бир тынч албайсыңбы, жөн эле ден соолугуңду карабайсыңбы, элчи сыяктуу эле жашабайсыңбы, эмне барып ушу идеяларды коюп эле анан өзүң аны ашырыш үчүн кыйналасың дегендер көп да. Мисалы үчүн эми практикалык иштерден айтайын да. Мынакей Манастын бүт варианттарын чыгардык. Ал үчүн зор эме болуп атат. Эл адабиятынын сериясындагы биринчи жолу 40 томдугун чыгардык. Бала сагында Махмут Каша. Анын баарын спонсор менен чыгардык. Спонсор табыш кыйын да. Анан мен казактарды көрүп атам, өзбектерди көрүп атам. Алар биздин алдыга кетип атат. Адабияты, маданиятычы. Анан аларды өкмөт аябай каржылап турчу ошол учурда. Анан баягы ар намыстанасың да. Намыстанасың. Бир нерсе айтайын. Алар Махмут Кашкари биздики деди, бала сагым биздики деди. Анан бизде эчтеке жок болсо кантип биздики деп талашабыз. Анан ошондой күрөшүүгө туура келди. Анан көбүнчө мына Айтматов боюнча мына канча деген жерлерге атын койдум. Койдурганга аракет кылдым. Жакында эстелигиме мынакей Улуттук Илимдер Академиясына бир топ кишилер менен чогуу койдук. Бүйүсүн койдуруп атабыз. Сагынбай энциклопедиясын, Саякбай энциклопедиясын, Токтогул энциклопедиясын, Алыкул энциклопедиясын, Айтматов энциклопедиясын, мунун баардыгын биз эгерде совет учурунда болсо, ар бирин 5 жылдан иштегенде 50 жыл иштеген кетмек да. Биз ошонун баардыгын 5 жылда бүтүрдүк. Ушунчалык тездик менен эч. Ушундай анткени биз көзүбүз жетип турат да. Биз ошону элге, коомго берип коюшубуз керек болуп атат. А бизден кийинки муун албетте кемчилик болушу мүмкүн. Ошону толуктасын, оңдосун. А биз билгенибизди, жасаганыбызды өчүрүн жазабай калсак, калып калат. Ошон үчүн биз мындай бир алга умтулуп идеяларды ишке ашырып келебиз да. Рахмат. Баягы бизде убакыт чектелүү экен, анан ушу маек соңунда бир суроо жалпыбызга эле кызыктар болуп жатса керек, ошол суроону бергим келип турат агай. Негизи эле баягы илим жолунда эмгектенип, жогоруда сөз кылгандай өзүңүз белгилеп өткөндөй убакыттарды туура пайдаланып иш алып келесиз, көптөгөн эмгектер жаратып келесиз. Анан ушу үйдөгү Абдылжан агайыбыз кандай болду экен? Үй шартында балдарыңызга кандай убакыт бөлөсүз агай ошол туурасында? Албетте убакыт мурун жок болчу. Аны эмес мен өзүм балдарым айтчу. Өзгөчө кызым айтканда, ырымдагы бар, окусаңарчы. Ата, эмне сиз китептен үй курасызбы депчи. Бизге бул көңүл бурбайсызбы деп. Анан азыр неберелер болуп калгандан кийин кечине барып жок дегенде 1,5 саат алардын жанында болуп көңүл бурганга аракет кылам. Анан эми азыр деген бизде деле уйку деле анча эмес. Ошо 24 сааттын бир 17-18 саатын кайтадан жумушка арнагыбыз келет да.
Рахмат, терең ыраазычылык билдирели агай келип бергениңизге. Биз чындыгында баягы улуу муундарды Алыкул Осмонов, Жеңүү Жок аталарыбызды китептен окуп билип калсак, ал эми бүгүнкү күндө түз эфир аркылуу сиздей адамдар менен замандаш болуп турганыбызга биз дагы кубанычтабыз. Ар ишиңизди ийгиликтер коштоп жүрсүн, ден соолуктуңуз бар болуңуз. Рахмат. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин Кутман таң көрсөтүүсү өз сапарынын алдыны көздөй уламакчы.